Эми айта турган нерсени аягына чыгарып коелу мындай да, эми өзүмдүн тажрыйбамдан айтып атам, Нацстаткомдун бир чоң проблемасы бизде жалпы Кыргызстандагы өкмөт мүчөлөрүнүн арасында бир проблема бар да, госоргандардын ортосунда синхронизация жок. Маалымат алмаштыра турган келгенде, ошондой бир мындай стратегически они сильно должны взаимодействовать, ошол жагынан биз аксайбыз. Туурабы? Ошондуктан көп нерселер токтоп калып атат силерде. Буну ачык айтыш керек. Мына өкмөт өкүлү отурат, бул жетекчиликке да жетиш керек. Органдар деген эки министр катышпаса, эки ведомство катышпайт. Биздики ушундай Кыргызстанда. Поэтому синхронизация керек. Буну деген эми депутаттар катары биз сунуш эле бере алат экенбиз. Негизинен ар бир орган өзүнчө болуп атат да. Мигранттарды такташ үчүн Минсоцтурт менен бирге и обязательном порядке чек арачылар менен бирге иштеш керексиңер. Андан тышкары ошол штрафтар менен эмнеге эл сыртка чыга албай такап туруп калып атат. Потому что бизде госоргандардын ортосунда синхронизация жок. Аягында жөнөкөй жарандарыбыз куурап атат. Бул маселени деген ведомствонун арасында мындай более более продуктивный подходко биз жете албай атабыз да. Ошол жагы бар. Анан Нацстаткомго көңүл бурушпайт. Мен эмнеге айтып атам, булардын мен жеке сизди да тааныбайм, жетекчиликти эле тааныбайм да, бирок менин практикамда мурда анализдериңерди алып окуп турчумун. Абдан жакшы анализ жасалат, бирок буну деген экономика министрлигине, саламаттык сактоо министрлигине, билим берүү министрлигине жетекчилери алып окубайт. Ошол жерден кандай реформа керек деген сунуштарды ошактан тапса болот. Кыздардын саны мындай болуп атат, мектепке мындай балдарыбыз барбай атат, в разрезе регионов, в разрезе районов бүт маалымат бар. Но это же надо использовать в работе. А наши руководители не используют. Чет өлкөдө Нацстатком в центре и экономики, и вообще взаимодействия всех госорганов турат. Бизде андай жок. Өкүнүчтүү нерсе. Эми айтпайын десем да айттырып коюңуздар, кечирип коюңуздар.